Төлөө мөөнөтү 25 жыл, 4% ипотека. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Ага ылайык ипотекалык насыянын жылдык төлөмү мамлекеттик кызматкерлер үчүн 4%, жеке тараптар үчүн 8%га төмөндөп, төлөө мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин узартылды. 2021 жылы мамлекеттик ипотека компаниясы аркылуу 3-4 ай ичинде 732 үй бүлө турак жайлуу болушкан. Ал эми 2022 жылы мамлекеттик ипотекалык компаниянын тарыхында рекорддук сумма 4 миллиард 655 миллион сомдон ашык каржылоо болуп, 1804 үй бүлө турак жайлуу болууга жетишти. Мамлекеттик ипотека берилип баштаган 2016 жылга салыштырмалуу 2023 жылы каржылоо 5,5 эсе өстү. 2023 жылдын башынан тарта мамлекет көп кабаттуу үйлөрдү өзү куруп баштады. Алар төмөнкүлөр: 5050 батирлүү Мурас комплекси, 18, 24 жана 28 кабаттан турган 39 корпус. Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүндө 6 корпустан турган 620 батирлүү турак жай. Бишкектин түндүк тарабында 7 корпустан турган 549 батир. Тунгуч Кичи районунда 63 батирлүү көп кабаттуу турак үй. Бишкек шаарынын ортосунда 81 батирлүү үй. Бишкек шаарынын 11-Кичи районунда 500 батирлүү көп кабаттуу үй. Жал Кичи районунда 45 батир. Аскердик техникалар жаңыланды. Аскердик техникалар курал-жарактарга 2 жыл ичинде 100 миллиард сомго жакын акча каражаты жумшалды. Алардын саны жана түрү аскердик сырга байланыштуу айтылбайт. Бирок буга чейин белгилүү болгон заманбап техникалар тууралуу учкай сөз кылабыз. 1 метр жерибиз биз алдырбайбыз. Ошо 1 метр жер барыш жер үчүн күрөшүш үчүн колубузда болгон бардык нерсени ошого жумшайбыз. Кыргызстан тынчтыкты жактайт жана эч кимге биринчи болуп кол салбайт. Ошол эле кезде кол салууга ниеттенгендерге татыктуу жооп берүүгө кубаты жетет. Кыргызстан бүгүнкү күндө дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө жок абадан коргонуучу байрактар, ак суңгур, акынжы сыяктуу пилотсуз учуучу аппараттарга ийгилик кылат. Мындан тышкары Кыргыз армиясы Печора 2МВ мобилдик зениттик ракеталык комплекс менен толукталды. Буга чейин мамлекеттен каржыланып курал-жарак сатып алган учур болгон эмес. Социалдык камсыздоо. Мамлекетте жасалып жаткан жумуштардын арасында коомдогу аярлуу катмардын өкүлдөрү дагы унутулган жок. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү социалдык төлөмдөр 100%дан 200%га чейин көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан кайтарымсыз 100 000 сомдон акча каражаты берилип жатат. Өткөн 2022 жылы 2800 үй бүлөгө, бул жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Жакырчылыктан чыгып, ишкерчиликти өтүүгө максатталган мамлекеттин колдоосу өз максаттарына жетип баштады. Ошо алганда аябай сүйүнүп, буюрса мындай иштер алга жыла берсин. Каражат алгандардын 99,6% жакырчылыктан чыгып, бизнес пландарын ийгиликтүү ишке ашырууда. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн заманбап 100 орундуу реабилитациялык борбор курулуп, акысыз кызмат көрсөтүүдө. Салык тармагы реформаланды. Салык системасын кардиналдуу реформалоо салыктардын жыйналышынын кескин өсүшүнүн бирден бир себеби. Акыркы 2 жылда салыктардын жыйналышы ай сайын пландан ашыгы менен аткарылууда. Алсак 2019 жылы 116 миллиард сом жыйналса, 2020 жылы бул көрсөткүч 112 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2021 жылы салыктардын чогулуусу кескин өсүп, 144 миллиард сом чогулган. 2022 жылы дээрлик 208 миллиард сом жыйналса, 2023 жылга 250 миллиард сомдон ашык план коюлган.
белгилей кетчү жагдай эч кандай салыктын ставкалары өскөн жок жана салыктын жаңы түрү киргизилбегенин белгилейбиз. Кирешенин көбөйүүсүнүн негизги себеби саясий коррупциянын жоюлушу, ККМ аппараттары аркылуу көзөмөлдүн күчөтүлүшү жана мурдагыдай ар бир ишканага крыша болгондордун жоголушу оң натыйжаларды берди. Бажы кызматы мурда эң коррупциялашкан тармак катары белгилүү болгон. Ал тармакта иштеп кеткендер Кыргызстандагы эң бай адамдарга айланышкан. Миллиарддаган акчалар мамлекеттин казынасына эмес, миллион атка конгон адамдар аркылуу чоң кызматтагы жетекчилердин чөнтөгүнө түшүп турган. Акыркы 2 жылда бажы тармагынын кирешеси кескин жогорулады. Мындай натыйжа албетте көзөмөлдүн күчөтүлүшү, сан эрептик башкаруунун жакшыруусу, коррупциялык элементтердин азайышы менен байланыштырса болот. 2021 жылы 46,9 миллиард сом, 2022 жылы 74,3 миллиард сом. Эми мурдагы жылдарды канча чогултуп келишкенин салыштырмалуу көрсөтөлөт. 2015 жылы 32 миллиард сом, 2016 жылы 29,3 миллиард сом, 2018 жылы 39,8 миллиард сом, 2020 жылы 28,9 миллиард сом, 2023 жылы 100 миллиард сомдон ашык киреше чогулары күтүлүүдө.